Ошол улак чабыш боюнча айта кетсек, Мавлянкулов Кубанычбек деген 1973 жылкы Сузак районунун Актоок айылынын тургуну экен. 3 март күнү 2019 саат 4-төн 20 мүнөт өткөндө биздин реанимация бөлүмүнө токко улак чаап кетип атып, токко урунду деп алып келиптир. Келгендеги акыбалы, келгендегиси бир топ оор болгон, өзүнүн толук акыл эсине келбей келип реанимация бөлүмүнө түшкөн. Улак чапкан жерде биздин докторлор ошол жерде майрам күнү биздин докторлор ошол жерде болгон экен. Ошол жерде чукул жардам көрсөтүшүп, өздөрү эле тез аранын ичинде алып келип реанимация бөлүмүнө жаткырышып, ошол жерден биринчи жардамды берди. Келгендеги акыбалы бир топ оор болгон, акыл эсине толук келген эмес. Азыркы күнгө, бүгүнкү күнгө акыбалы жакшы, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эс учунда, толук колу буту кыймылдайт, тамак жеп атат, берилген суроолорго толук жооп берип атат. Дарылоо маселеси боюнча толук объемду лечениясын алып атат. Азыркы келип түшкөндөгү диагнозу, значит, комбинированная травма, электротравма, электроожог первого пальца правой стопы второй степени, закрытая черепно-мозговая травма головного мозга первой степени, ушибленная ссадина подбородочной области, травматический шок второй степени деп азыр диагноз коюлуп, толук дарыланып атат. Азыркы акыбалы дурус. Кудай буйрса, аз күндөрдө жакшы болуп толугу менен чыгып кетет.